Биздин пайдалуу китептер каналына кош келипсиздер. Жакын адамдарыңыз ийгиликтүү болушун кааласаңыз, бөлүшүп, лайк басууну унутпаңыз. Жаңы аудио китептерди өткөрүп жибергиңиз келбесе, каналга катталып, коңгуроону басканды унутпаңыз. 11 принцип. Мүнөздүн мааниси. Чынчылдык акылмандуулук китебинин 1-бөлүмү. Томас Джефферсон. Болжол менен биздин заманга чейинки 340-жылы жашаган грек философу Аристотель батыш ойлорунун негизи болгон бир канча принциптерди негиздеген. Ал айткан идеялар бүгүнкү күндөгү заманбап адамдын көз карашына да терең таасир берүүдө. Ошондуктан Аристотельдин философиясынын негизги принциптерин өздөштүрүү, так ойлонууга жана иш аракетте болууга, ошондой эле алардын эффективдүү болушун камсыз кылат. Аристотельдин философияга кошкон эң баалуу салымы себептүүлүк принциби. Анын айтымында биз баары өз ирети менен түзүлгөн дүйнөдө жашайбыз жана баарынын баштапкы себеби бар. Баардык окуялардын ортосунда себеп-натыйжа байланышы бар. Эгер кайсы бир окуянын себебин билбесек, анын себеби жок дегендикке жатпайт. Баардык тармакта ийгилик кылып жаткан иш менен биз каалаган нерсенин ортосундагы себеп-натыйжа байланышын изилдөө жана ишти биз күткөндөй жыйынтыкка алып келүүгө ылайык кылып түзүүдөн көз каранды. Соңку максат. Аристотельдин улуу ачылыштарынын бири адамдын ар бир кыймыл-аракети кайсыл бир максатка же жыйынтыкка багытталгандыгы. Аристотель биз ишти кандайдыр бир себептен улам кылаарыбызды жана кичинекей иштин артында чоң максат тураарын айткан. Анын айтымында биз умтулган негизги максат бул бактылуу болуу каалоосу. Мисалы, баарыбыз эле жакшы иш табууну каалайбыз. Эмнеге? Көп акча табуу үчүн. Эмнеге? Жетишээрлик каражат болуусу үчүн. Эмнеге? Үй жана унаа сатып алуу үчүн жана эч нерседен кем болбой жашоо үчүн. Эмнеге? Акыркы жообу бактылуу болуу үчүн. Эмне менен алектенбесин, соңку максат бакытка жетүү. Ошондуктан бакытты кандай деп элестетсе, ошого ылайык жашоосун түзүп, ага умтулат. Бакытка жетүү ишке ашпай калган деңгээлинде ийгиликсиздикке бетме-бет келет. Айрым адамдар бакытка жетүүнүн жолун туура жана жакын тандагандыгы менен башкалардан айырмаланат. Алар туура иш аракетте болуп, натыйжалуу жыйынтыктарга жетет. Ал эми башкаларын эң катаал жана туура эмес жолду тандап алгандыгы үчүн абалдын мурдакыдан да оордотуп алышат. Туура жолду тандаганы да, туура эмес жолду тандаганы да бакытка умтулат. Жакшылык кылуу менен бакыттын байланышы. Аристотель адамдын жүрүм-туруму тууралуу көп изилдөө жасап, акыры жакшы адам гана бактылуу боло алат деген чечимге келген. Бул ойлом тарыхындагы улуу ачылыш болгон. Жакшы адам гана бактылуу боло алат. Ал эми жакшы адам болуу үчүн жакшылык жасоого умтулуу керек. Бул принциптин негизи бактылуу адам болуу үчүн жакшы иштерди жасап, баардык кыймыл бир гана жакшылыктан туруусу керек. Жакшылык түшүнүгүн кандай түшүнсө, ошонун негизинде кыймыл-аракетте болуу бактылуу сезимдерди жаратат. Аны менен бирге адамда өзүнө болгон ишеним күч алып, аткарган иш эффективдүү боло баштайт. Башка адамдарга жакшылык кылуу же жакшы сөз айтуу менен өзүнө өзү сыйлык алат. Өзүн бактылуу сезип, канааттануу жана рахат алуу сезими жаралат. Мүнөздүн борбордук орду. Мүнөз бул ийгиликтин эң ишенимдүү кепилдиги. Табият мыйзамына ылайык адам баласы өз жашоосуна адамдарды, ар түрдүү кырдаалдарды, мүмкүнчүлүктөрдү, идеяны жана ресурстарды ойлогон ой аркылуу тартып турат. Ички дүйнөдө, башкача айтканда, ойдо жана элестетүүдө жетпеген максатка же бакытка сырткы дүйнөдө да жете албайт. Тышкы дүйнө дал келүү мыйзамына ылайык ички дүйнөнүн сыртта чагылуусу болуп саналат. Эгер сырткы дүйнөнү өзгөртүүнү кааласаңыз, ички дүйнөнү башкача айтканда ойлоо образын өзгөртүп, аң сезимди туурулоо керек. Ички дүйнөгө сиз каалаган талаптарга жооп бергидей кубаттуу жана позитивдүү ырастоолорду жана ойломдорду орнотуу зарыл. Албетте, мүнөздү да өстүрүү талап кылынат. Ийгиликке берилген аныктамаңыз. Бул китепти жашоодо ийгиликке жетүү үчүн окуп жатасыз, туурабы? Бактылуу болуп, мыкты адамдар менен байланышта болууну, көп акча табууну жана эмне менен алектенбеңиз, баардык тараптан өзүңүздү мыкты жагынан көрсөтүүнү каалайсыз. Ал максатка жетүү үчүн ар дайым билим алуу жана көндүмдөрдү өздөштүрүүгө болгон умтулуу сизди коомдун жалпы массасынан айырмалайт. Ал эми ийгилик деген эмне? Ага кандай аныктама бересиз? Бул бир канча жыл мурун Гэллап институту 1500 адамга суромжулоо жүргүзгөн. Алар Америкадагы эң атактуу адамдар болгон. Ишкананын жетекчилери, алдыңкы саясатчылар, атактуу окумуштуулар менен жазуучулар, Нобель сыйлыгынын лауреаты жана башка сый-урматка татыган беделдүү инсандар.
чоң ийгиликке жеткен айымдар менен мырзалардын аларга ийгилик эмне алып келгенин суралган. Алгачкы 4 жооп сизди таң калтырышы мүмкүн. Сурамжылоого катышкан адамдардын 86% белгилеген ийгиликтин биринчи сыйлыгы ата-энесинин сыйына татыктуу болгондур. Экинчиси жолдошунун жана балдарынын сыйын алгандар болсо, үчүнчүсү, төртүнчүсү башкалардын жашоосун жакшыртууга болгон жардам аркылуу кесиптештери менен коомчулуктун арасында сыйга татыгандар. Ал эми 5-чи тизмеге акча маселеси боюнча Кабатырлан боону киргизген. Алар жасаган иштин баасы акча менен эсептелбей турганын деңгээлине жетишкен. Коомчулук сыйына ээ болуу. Ийгиликтин эмне экенин жана анын мааниси тууралуу ойлонгондон кийин, сиз курчап турган адамдарды сыйлоо жана алардын сыйын көрүү ийгиликтин ажырагыс бөлүгү экенин түшүнөсүз. Бир нерсе кылаардан мурун алгач коомчулукка кандай караарын ойлонот. Адамдардын ою жашоодо маанилүү орунга ээ болгондуктан кыймыл-аракетке чоң таасир берет. Бедел жеке жашоодо жана ишмердүүлүктөгү эң негизги капитал болуп саналат. Артыңыздан кандай сөздөр айтыла тургандыгын беделин аныктамасын катары эсептөөгө болот. Жеке тажрыйбада белгиленгендей эле адамдардын дарегине айтылган позитивдүү же негативдүү сөздөр сөзсүз түрдө анын кыймыл-аракетине, оюна жана сезимдерине таасир берет. Ийгиликтүү адамдар ар дайым алардын тигил же бул иши коомчулук тарабынан кандай баалана тургандыгын ойлонушат. Алар иш аракетинин туура болуусун эле эмес, эл арасында да туура көрүнүүсү жана кабыл алынуусуна кам көрүшөт. Тартылуу мыйзамы өзгөчө кубатка ээ. Жакшылыкка умтулуу менен жашаганда мүнөздөгү жакшы сапаттарды өстүрүп, натыйжада жашоосуна өзүнө окшош сапаттагы адамдар тартып турат. Окшош нерселер бири-бирине тартылат. Жакшылыкка умтулуу сапатын өнүктүрүү. Аристотель жаштарга билим берүүдө аларды алгаш жакшылыкка умтулган адам кылып тарбиялоо керектигин үйрөткөн. Татыктуу мүнөз жана тарбия билимдин негизги фундаменти. Ал келечекте жакшы адам боло тургандыгынын кепилдиги. Ал эми жакшы адам болуп калыптануу менен жашоодо бакытка жана ийгиликке алып келет. Эгер бала кезде бул жакшылык сапатын бербеген болсо, эмне кылуу керек? Алдыга кантип умтулуу кереги тууралуу билимге жана түшүнүккө ээ болбогон болсо эмне кылыш керек? Сырткы мүнөзү менен канааттанбаган болсочу, балким өзүндө болгон мүнөзгө дагы артыкчылыктарды кошууну каалайт. Аристотель айткандай, жакшылык бул бир гана сезим же ырастоо системасы эмес, ал практика. Жакшылык сөз менен эмес, кылган иш жана жүрүм-турум менен аныкталат. Чыныгы мүнөз эмнеге үмүттөнүп же эмне кылууну каалагандыктан эмес, учурда эмне кылып жаткандыгы менен аныкталат. Аристотель эгер адамда кайсы бир мүнөз жок болсо, аны ар дайым кайталап туруу менен өнүктүрүүгө болоорун айткан. Жакшылык кылуу үчүн керектүү сапат же мүнөз өзүндө бар болгон сыяктуу эле жакшы иштерди жасоого умтулуу керек. Кылган иш аракет жана жүрүм-турум менен качандыр бир убакта сезип жана ишенип көрүүнү каалаган нерсени иш жүзүндө көрүүгө мүмкүн. Ушундай жол менен мүнөздү тарбиялоо ишин өз колуна алат. Керектүү учурда маселелерди туура жана акыйкат чечкен, туура сүйлөп конкреттүү ойлонгон мыкты мүнөзгө ээ адам болуу мүмкүнчүлүгү күтүп турат. Топтолуу мыйзамында белгилегендей, жашоодо көңүлдү топтогон нерселер гана бекемделет. Бул мыйзам аркылуу белгилүү бир сапаттарды өстүрүүгө болот. Бул процессти көптөгөн ийгиликтүү адамдар аткарып көрүшкөн. Аны тастыктоо үчүн алардын өмүр баянын окууга же ишмердүүлүгүнө көз салуу менен көрүүгө болот. Ээ болууну каалаган мүнөздү иш жүзүнө колдонуп жатканын ар дайым элестетип туруу сунушталат. Адам социалдык жандык. Аристотель адамды социалдык жандык деп атаган. Адамдын жекелиги анын коомдогу орду менен тыгыз байланышта. Адамдын жашоосундагы болуп жаткан бардык окуя башка адамдардын катышуусусуз болбойт. Башка адамдар менен болгон өз ара мамилесинин саны, сапаты, кыйынчылыгы инсандын жекелигин аныктап, жашоону жөнгө салат. Баары бири-бири менен өз ара байланыштуу. Эч ким өзү менен өзү болуп, эч ким менен байланыш курбай жашай албайт. Жашоодогу жана башка адамдар менен болгон мамиледеги эң жогорку жакшылык болуп, мүнөздүн бирдиктүүлүгү, ички биримдик, жан дүйнөнүн тазалыгы, бекемдик жана арулук саналат. Бул сапатты өстүрүү үчүн ал жөнүндө жана дал ошондой мүнөзгө ээ болгон адамдарды ар дайым ойлоого көңүл жана ойду топтоо керек. Ал тарыхый инсандар же курчап турган айланадагы тааныш адамдар болушу мүмкүн. Инсандык өзгөчөлүктү жүрүм-турум анықтайт. Авраам Линкольндун лакап аты Чынчыл Эйбо болгон. Жаш кезинде дүкөндө иштеп жүргөн учурунда, соода учурунда кардар айымга берилбей калган бир канча тыйынды кайтарып берүү үчүн бир канча километрди жөө жүгүрүп барып берген. Бул окуяны уккан тааныштары биринен экинчисине айтып олтуруп,
Линкольн чынчыл адамдын беделине ээ болгон. Анын бул чынчылдык сапаты үчүн баары сыйлашкандыктан 1860 жылы Чикагодо өткөн Республикалык партиянын жыйынында АКШнын президенттигине талапкерлигине чыгарышкан. Ал учурда өзү Спрингфилдде болуп, жыйынга катышкан эмес. Делегаттар үчүн анын аты жана кадыр баркы эле жетиштүү болгон. Мүнөзүндөгү чынчылдык сапаты аны Американын эң сыйлуу жана кадыр барктуу президенти кылган. Канчалык бул сыяктуу жакшылыктарды ойлоп жана элестеткен сайын, ошончолук ал сапаттар кыймыл-аракетте көрүнүп баштайт. Ал сапаттарды мээге жана аң сезимге бекем орнотуу керек. Аң сезимде тамырын жайгандан кийин аны керектүү учурда татыктуу колдоно билүү жөндөмдүүлүгү жаралат. Ошондой эле канчалык так, чынчыл жана ишенимдүү мүнөздү өстүргөн сайын, ошончолук көп адам ишенип, бирге иштөөнү каалагандар да четтен чыга баштайт. Алсыз мүнөзгө ээ болгон адамдардын үч уктаса түшүнө кирбеген ийгиликтер биринин артынан бири келет. Ишеним адамдар ортосундагы зарыл болгон байланыш. 1995 жылы Фрэнсис Фукуяма ишеним аттуу китебин жазган. Ал китебинде кылымдар бою ар түрдүү улуттар ортосундагы ишеним байланышын изилдөөдөгү жыйынтыктарды жазган. Фукуяма бири-бирине ишеним жогору болгон улут ишеними жок улуттарга караганда тезирээк жана натыйжалуу өнүгөрүн, адамдар үчүн көп мүмкүнчүлүктөрдү түзөрүн аныктаган. Анын себеби эмнеде? Калк менен мамлекеттин жана ишмердиктин ортосундагы ишенимдин деңгээли экономикалык өнүгүүнүн деңгээлин жогорулатат. Канчалык ишенимдин деңгээли төмөн болсо, ошончолук коррупция жана алдап тоноочулуктун деңгээли жогору болот. Андан сырткары адамдардын өлкөнүн экономикасына салым кошуу каалоосу жокко эсе болот. Ишеним адамдарды бири-бири менен байланыштырып турган каражат. Эгер бир адамга ишенбесек, аны менен эч кандай жакшы мамиледе боло албайбыз. Сүйүү жана достук ишенимден куралат. Баардык бекем жана ынтымактуу үй-бүлөлөр ишенимдин негизинде куралган. Ишкердикте да ушул сыяктуу эле анын негизин ишеним түзөт. Ишкердикте кызматкерлердин ортосундагы ишеним жок болсо, ийгиликке жетүү мүмкүн эмес. Эң мыкты ишканаларда ишенимдүүлүктүн деңгээли жогору болот. Бир кызматкер кандай гана кызмат ордун ээлебесин, каалаган бир маселеде башка бир кызматкерге ишенип таяна алат. Мындай ишканада жалганчылык сапат кызмат ордун жоготуу менен барабар. Жалпылап айтканда, америкалыктар ишенимге өтө чоң маани берет. Ишеним коомдун мүчөлөрүнүн бир бүтүндүккө байлаган кошулма. Ишенимдин фундаменти. Ишенимдин негизи болуп чынчылдык эсептелинет. Эң жакын достор жана жакын мамиледеги кесиптештер чындыкты айта турган адамдар, өзүнө жана башкаларга карата чынчыл болуу мүнөзүнүн чыныгы көрсөткүчү. Эгер мүнөздүн негизги сапаты биримдик болсо, демек чынчылдык биримдиктин эң ачкыч көрсөткүчү болуп саналат. Эгер чынчылдык ички бүтүндүктүн көрсөткүчү болсо, анын сырткы көрсөткүчү болуп сапаттуу иш жана бардык кырдаалдарда өзүн татыктуу алып жүрүү саналат. Алгач ички менге чынчыл болуу керек. Иштеги чынчылдык башкалар ишенип турган чакта баарын туура жана так аткарууга умтулуу. Өзүнө болгон чынчылдык. Адам алгач өзүнө чынчыл болуусу керек. Психолог Абрахам Маслоу өнүккөн, ийгиликтүү инсандардын өмүрүн изилдөөсүнө өзүн толук кандуу өнүктүргөн, ийгиликтүү адамдарга мүнөздүү болгон сапат өзүнө өзү карата чынчыл жана объективдүү мамиле кылуусу болгонун аныктаган. Алар өздөрүнүн бардык күчтүү жана алсыз сапаттарына жана жеке турмуштук кырдаалдарга чынчылдык менен мамиле кылышат. Эч качан өзүн жалган ырастоолор менен сооротушпайт. Өзү менен макулдукта жашагандыгы үчүн курчап турган адамдар менен да макулдукта жашайт. Шекспир жазгандай, эң негизгиси өзү менен өзү чынчыл болуу керек. Ошондо гана эки жерде 2-4 болгон сыяктуу эч кимдин астында жасалма болбойт. Өзү менен ойногонду, калп эле түр көрсөтүүнү жана бир нерсенин туура абалынан башкача болуп калуусуна үмүттөнүүнү күтүүсүз токтотуу керек. Анын ордуна ишмердүүлүк жана кыймыл мыйзамын киргизүү зарылдыгы турат. Чындыгында эмне жана кандай болуп жатканын ар дайым өзүнөн сурап туруу керек. Ички добушту угууга аракет жасап көрүңүз. Интуицияга ишениңиз. Сиз үчүн туура болуп жаткан ишти гана сүйлөө жана ойлоо керек. Ар намыс менен өз ара кагылышуудан баш тартыңыз. Ральф Уолдо Эмерсон айткандай, эң соңунда жан дүйнөнүн тазалыгындай таза эч нерсе жок. Баары менен чындыкта жашоо. Бирдиктүү болуу баары менен чындыкта жашоо дегендикти түшүндүрөт. Чындыкты түз жана ачык бересиз. Сиз үчүн ылайыктуу болбогон мамилени курбайсыз жана ишенбеген же макул болбогон ишти аткарбайсыз. Ички ырастоонун чагылышы болбогон нерсени айтпайсыз. Ушундай мамиле кылуу менен жашоодо аны менен байланышкан бардык иште чынчылдык менен жашайсыз. Өзүн сыйлоонун жана өзүнө болгон ишенимдүүлүктүн тамыры мүнөздүн түпкүрүндө жатат.
Канчалык өзүнө жана башкаларга чынчылдык менен мамиле кылган сайын ошончолук өзүн сыйлайт. Өзүн сыйлаган адам башкалардан да сый көрөт. Аны менен бирге байланыштардын саны жана сапатын көбөйтөт. Чынчылдык өз артынан калган баардыгын алып келүүчү сапат. Акыйкат жана туура деп эсептелген принциптер менен шайкеш жашаган деңгээлде чынчыл болот. Бул адамдын кандай принциптерине негизинде канчалык деңгээлде чынчыл жашап жаткандыгын аныктайт. Өзүн өзү тарбиялоо мүнөздүн ачкычы. 19-кылымдын аягы 20-кылымдын жазуучусу Элберт Хаббард мындай деп айткан: өзүн өзү тарбиялоо бул сага жагып же жакпаган учурда да жасалуусу керек болгон ишти аткарууга өзүн мажбурлоо. Өзүн өзү тарбиялоо мүнөздөгү темир сапат. Ал эрктүүлүк менен чынчылдыктын өзөгү болуп саналат. Бул сапат бардык тармактагы жетишкендиктерге таасирин тийгизет. Өзүн өзү тарбиялоону өзүнө ээлик кылуу жана өзүн көзөмөлдөө деп аташат. Ал эми көзөмөл бакыттын негизги элементи болуп саналат. Канчалык өз жашоосун көзөмөлдөп жатканын сезсе, ошончолук өзүнө канааттанат. Жакса да жакпаса да бир ишти кылууга чечим чыгарганда же кайсы бир ишти аткаруудан баш тартып, туура болгон чечимин карманууга өзүн мажбурлаганда өзүн жакшы сезет. Себеби туура позицияны карманууда жана кийин ал иш үчүн өзү өкүнбөйт. Кырдаалдын кожоюну болот. Өзүн тарбиялоо менен өзүн баалоонун ортосунда түзмө-түз байланыш бар. Туура болгон чечимди карманууга өзүн мажбур кылган адам анын жыйынтыктары менен канааттанып, өзүн көбүрөөк сыйлап жана баалайт. Канчалык адам өзүн сыйлаган сайын ошончолук туура болгон ишти аткарууга мажбурлоосу азайып, туура чечимди карманат. Бир жакшы сапат башка сапаттарды да күчүнө киргизет. Кабыл алып жаткан чечимдер. Бүгүнкү күндөгү абалды буга чейинки кабыл алынган чечимдер жана иш-аракеттер аныктайт. Ал чечимдерди таза ой жүгүртүү менен маалыматты шайкеш келтирип алган болсо, азыркы абалы өзүн канааттандырат. Ал эми күтүлгөн жыйынтыктарга иш-аракети дал келбеген болсо, албетте учурдагы абалы түшүнүктүү. Мурдагы иш-аракет учурунда өз кесиптерин көрсөтүп турганы менен ал келечекти аныктабайт. Алар өткөн чакта болсо, азыр учур чакта жашап жатабыз. Адам күн сайын өзгөрүү жана өсүү процессинде болуп турат. Бала кезде азыр ойлонбогон чечимдерди кабыл алганбыз. Азыркы билим болгондо мурда кабыл алган чечимдерин азыр эч убакта кабыл албайт эле. Анткени ал учурда азыркыдай эмес башка адам болгон. Ошол учурда эң туура болгон жол бүгүнкү күндө таптакыр туура болбошу мүмкүн. Себеби адам баласы менен кошо заман жана анын талаптары да тынымсыз өзгөрүү процессинде болуп турат. Мурда кетирген каталар бүгүнкү күнгө чейин кармалбашы керек. Ката кетирген учурда башкача адам болгон болсо, учур таптакыр башкача адам. Ал кезде билбеген, билимге жана тажрыйбага бүгүн ээ. Бүгүнкү күндө алда канча тажрыйбалуу жана акылман. Себеби замандын өзгөрүүсү менен мурда кабарыбыз да жок болгон жаңы билим, көндүм жана маалыматты өздөштүрүүгө мажбур болобуз. Андыктан өткөн чакта көп кармалбай, келечекти туура нукка буруу үчүн жашоонун бардык тармагын көзөмөлгө алуу керек. Адамдык фактор. Эмне үчүн бардык адамдар татыктуу жашоодо жашай алышпайт? Эмне үчүн баары ийгиликке жетүүнү каалайт да, аны менен тыгыз байланышкан бүтүндүк, чынчылдык сыяктуу сапаттарды ишмердүүлүгүндө көрсөтпөйт? Жообу адам табиятынын факторунда. Бул фактор адамдын жашоосундагы баардык ийгиликсиздердин башкы себеби. Адам фактору кантип жана эмне себептен ушундай иштеп жаткандыгын аныктагандан кийин ага карама-каршы чыгууга болот. Бул фактор айтып жаткан нерсеге карама-каршы иш алып барганда гана өзү каалагандай адам боло алат. Адам табиятынын факторун көптөгөн компоненттер түзөт. Алардын ичинен эң негизги 7 мүнөздөмөсүнө токтолобуз. Алардын ар бирин негативдүү тарабына эркин кое берүү ийгиликсизди камсыз кылуу үчүн жетиштүү. Көптөгөн ийгиликсиз адамдардын эң чоң жаңылыштыгы алар бул 7 мүнөздөмөнүн негативдүү тарабын колдонгондугу. Дал ушул себептен алар жашоодо көп ийгиликтерге жетише алышпайт, себебин да түшүнүшпөйт. Баары оор иштин жеңил болуусун каалайт. Адам табиятындагы эң кеңири таралган сапат болуп, кандай гана оор иш болбосун аны оңой аткаруунун жолун каалашат. Бардык ишти аткарып жатып энергияны максималдуу сактап калууну каалайт. Себеби убакыт жана энергия жашоо үчүн зарыл. Ал эми жашоо адам үчүн баалуу. Эгер ишти аткаруунун жолу маңдайында турса, аны татаалдаштырып аткаруу эч качан оюна да келбейт. Адам баласы ушундай түзүлгөн. Азбы же көппү, ар бир адамда жалкоолуктун элементтери бар. Ишти аткаруунун оңой жана жеңил жолун издеген болсо, ал маселе эмес. Айрым учурда ишти тез жана эффективдүү аткаруу үчүн оңой жолду издөө да пайдалуу. Адам баласынын тарыхында кайсы бир маселени чечүүдө чыгармачыл жактан энергияны жана убакытты үнөмдөй турган ыкмаларды колдонгон мисалдар аз эмес.
Жалкоолук негизинен жакшы да, жаман да эмес. Негативдүү сапатка ал өндүрүмдүү иштөөгө тоскоолдук жараткан учурда айланат. Аз нерседен көптү күтүү. Адам табиятынын экинчи сапаты болуп, бардык адамдар азды эмес көпкө ээ болууну каалагандыгы. Эгер мен сизге алма үчүн $5 же $10 төлөйүн дегенде, албетте $10 тандайсыз. Бул табигый жана нормалдуу нерсе. Аз баага көптү алууга умтулуу адам табиятына мүнөздүү. Кандай гана шартта болбосун, баардык эле адам азга караганда көптү алууну самашат. Бул баарыбыз сараң экенибиздин далили. Бул жерде деле сараңдык нейтралдуу. Башкача айтканда, ал жакшы да эмес, жаман да эмес. Эгер сараңдык жашооңузду жакшыртып, сизди жана башкалардын акыбалына жакшы таасир берип жатса, ал позитивдүү. Ал чыгармачылык жана ишмердүүлүктүн негизги кубаттуу кыймылдаткычы болот. Ал эми сараңдыктын негативдүү жагы эч нерсе бербестен жана ага татыктуу болбостон акаалуу. Бул сапат албетте жашоого терс таасирин тийгизет. Жакшы сапат болобу же жаман сапатпы, аны кандай колдонуп жаткандыгын аныктайт. Ар бир адам эгоист. Адам табиятынын үчүнчү сапаты бул баардык адам өзүнө бир нерсени каалайт. Ар бир адам өзү гана өз бакыттын канааттануусун же канааттанбагандыгын сезе алат. Өзүнүн гана аштыгын, суусаганын, кубанычын жана рахат алуусун сезе алат. Эч бир адам бул сезимдерди сиз үчүн сезип бере албайт жана сиз үчүн эмне жакшы экенин да чече албайт. Ар бир адам өзүнчө уникалдуу, анын жеке каалоосу бар жана өзү үчүн өзү чечим кабыл алат. Бул ар бир адам табиятынын эгоисттик мүнөзгө ээ дегенди түшүндүрөт. Ашканага барып, ошол учурдагы табитиңизди канааттандыра турган тамактын түрүнү өзүңүз гана аныктай аласыз. Жогоруда айтылгандай эле, бул жакшы да эмес, жаман да эмес. Бул адамдагы жалкоолук жана сараңдык сыяктуу эле сапат. Куткаруу операциясындагы куткаруучу да кайсы бир мааниде эгоист. Себеби ал ээ болгон буйрук жана каражаттын негизинде болушунча көп адамга жардам берүү максаты менен иштөөдө. Курчап турган адамдардын бакубаттуулугу үчүн позитивдүү тарабынан жалкоо, сараң жана эгоист болушу мүмкүн. Калькуттадагы Тереза Энеда бул мааниде эгоист болгон. Ал ички канааттануусу үчүн көп адамдарга жардам берген. Ар бир адам жакшыга умтулат. Адам табиятынын 4-чү сапаты биздин баардык иш-аракетибиз жашоону жакшыртууга багытталган. Эгер биздин аракетибиз абалды жакшыртпаганда эч бир аракетке барбайт да болчубуз. Билип же билбей кылган иштин баары кайсы бир мааниде ишти жакшыртуу үчүн жасалат. Мындан ар бир адам максаттуу болоорун түшүнүүгө болот. Ал жашоосун, ишин, башкалар менен болгон мамилесин, ден соолугун жана финансылык абалын жакшыртууну каалайт, ага умтулат. Жакшылыкка умтулуунун карама каршысы кош көңүлдүк жана өзүнө өзү ыраазы болуусу. Эгер адамда максат жок болсо, демек ал учурдагы абалы менен канааттанат жана келечекте жашоосу жакшы, жаман болуусу аны ойлондурбайт. Максаттын болуусу адамды алдыга түртүп, баардык кыйынчылыктарга туруштук берүүгө жана ар дайым жакшы нерсени гана күтүүгө үйрөтөт. Ал эми максат болгон күндө да ал адамды бактысыз бир жолго түртүп жатса, анда максаттуулук өзүнүн негативдүү тарабын көрсөтүп жаткан болот. Бирок абалды жакшыртууга болгон умтулуу жакшы да, жаман да эмес. Ал адам табиятындагы башка мүнөздөр сыяктуу нейтралдуу. Аны кандай жакка колдонсоң, дал ошондой жообун берет. Эч ким баардыгын биле албайт. 5-чи сабат болуп, билбей калуу саналат. Эч ким билүүсү керек болгон нерсенин баарын биле албайт. Канчалык билип алып, тажрыйба топтобо, биздин билип жаткан нерселер божомолдон түзүлөт жана дүйнөдөгү баардык нерсени билүүгө мүмкүн эмес. Кылып жаткан иштин да жыйынтыгында кандай болоорун так билбейсиз. Болгону биз каалагандай жыйынтыкка жакын болгон аракетте болууга умтулабыз. Ар дайым белгисиздиктин негизинде кыймыл-аракетте болобуз. Бул адамдын кайсы бир деңгээлде билимсиз экенин түшүндүрөт. Айрымдары башкага караганда көптү билет, бирок билүүсү керек болгон баардык нерсени билбейт. Керек болсо, өзүнүн кесибине тиешелүү болгон баардык нерсени биле албайт. Окууга болгон умтулуу жана белгилүү тармакта билим топтоо, маалыматты кеңейтүү бүгүнкү күндө адам баласынын тарыхында болуп көрбөгөндөй өсүүдө. Бул биздин дагы да көп нерсени билбегендигибизди интуитивдүү түрдө түшүнүп жаткандыгыбыздын белгиси. Башкалардын астында жакшы көрүнүүгө умтулуу. Адам табиятынан 6-чы сапаты бул ар бир адам өзү менен, үй бүлөсү, келбети, иши жана жетишкендиктери менен сыймыктануусу. Адам баласы башкалардын көзүнө жакшы көрүнүүнү жана алар жөнүндө жакшы гана сөз айтуусун каалашат эмеспи? Баарыбыз кайсы бир деңгээлде эл көзүнө жакшы болуп көрүнүүнү каалайбыз. Жакшы болуп көрүнүүнүн карама каршысы көңүл коштук болуп саналгандыктан, жакшы болуп көрүнүү жакшы сапат болушу мүмкүн.
Ал адамды сулуу, дени сак, бай, ийгиликтүү жана материалдык жактан камсыз болууга шыктандырат. Ошондой эле бул сапат саркештик индустриясында, спортто, унаа техника, эмерек жана сулуулук каражаттарын өндүрүүдөгү негизги кыймылдаткыч күч катары кызмат кылат. Ал бардык жаңы өндүрүүлөрдү чыгарууга жардам берүү менен саясатчыларды да кыймылга келтирет. Андан сырткары бардык кабыл алып жаткан чечимдерибизге да өзгөчө чоң таасир берет. Бул сапат башкалардын сыйына жана мактоосуна татый турган жакшы иш кылууга шыктандырып жатса, демек жакшы сапат. Ал эми өзүнө жана башкаларга зыян алып келүүчү ишти жасоого түртүп жаткан болсо, анда терс сапатка кирет. Өз алдынча турганда ал жакшы да жаман да сапат эмес. Адамдагы ал сапат болгону аба ырайы сыяктуу факт. Ылдамдыкка болгон умтулуу. Адам табиятынын 7-чи сапаты чыдамсыздык болуп саналат. Баары эле ала турган нерсени эрте алууну каалайт. Эртең менен сизге $100 бүгүн же 1 жылдан кийин берүүнү сунуштасам, кайсынысын тандайт элеңиз? Албетте бүгүн алууну каалайсыз. Адам табияты ушундай. Себеби ар бир эле адам өз өмүрүн баалайт. Ал эми өмүр убакыттан куралат. Эртеби кечпи бир сыйлык күтүп турса, аны эртерээк алууну каалайсыз. Өзгөчө келечек күңүрт болуп турганда, эртең эмне болуп кетерин ким билет? Бүгүнкү күндөгү экономика керектөөчүлөрдүн баарын тез, оңой, жаңы, мыкты жана арзан алууну каалоосу менен түзүлүүдө. Ылдамдыкты талап кылуу баардык ишкананын кызматкерлеринин ишмердүүлүгүн ылдамдыгына таасир берет. Себеби учурда атаандаштык болуп көрбөгөндөй күч алып турганда, керектөөчүлөрдүн кызыкчылыгы үчүн тез жана сапаттуу иштебесе, бүткүл ишканага залакасы тиет. Адам табиятынын негиздери. Адамдын табиятын жана жүрүм-турумун түзгөн негизги сапаттарга талдоо жүргүзүп көрөлү. Ар бир нормалдуу адам сараң, максаттуу, эгоист, жалкоо, билимсиз, чыдамсыз жана өзүн жакшы көрүүсүн каалайт. Бул сапаттар өз алдынча турганда жаман болуп саналбайт. Алар дини, маданияты, расасы же улуттук өзгөчөлүктөрүнө карабастан баардык адамдарга таандык болгон табигый факт. Орточо эсептеги нормалдуу адам өзү каалаган максатка жетүү үчүн анын кесепетин жана жыйынтыктарын көп ойлонбостон оңой жана тез жолун издейт. Адам табиятынын сапаттарынын негативдүү чагылышына өзүн тарбиялоо жана көзөмөлдөө аркылуу гана карама каршы тура алат. Өзүн тарбиялоо, көзөмөлдөө жогорку жакшылык болуп саналгандыктан кандай гана иш болбосун, аны негативдүү багыттан бурууга болот. Бирок адам табиятындагы сапаттар кайсы бир деңгээлде калат. Негизги жакшылык. Ар дайым жакшылык кылуу менен мүнөздөгү жакшы сапаттарды өзүн тарбиялоону жана кадыр-барктуу өстүрүүгө болот. Эң негизги жакшылыктардын түрүн карап көрөлү. Өзүнө чынчыл болуу. Жакшылыктын өзөгү бүтүндүк болуп саналат. Ал аркылуу башка жакшылыктар келип чыгат. Бүтүндүктүн деңгээли канчалык туура жана чыныгы деп эсептеген жакшылыктарды колдонуп жаткандыгын аныктайт. Өз жашооңузга жоопкерчилик алуу. Экинчи маанилүү жакшылык бул жоопкерчилик алуу болуп саналат. Өзүнүн баардык иш-аракетине толук жоопкерчилик алуу менен жашоодо көп өзгөрүүлөр болот. Учурдагы абалга өзүнүн ою жана кылган иши себепкер экенин түшүнүп, башкалардан күнөөнү издебестен өзүнө жоопкерчиликти алат. Ар дайым жашоодогу жаман, жакшы кырдаалга өзүңүз гана жооптуу экениңизди кайталап туруңуз. Жеке жашооңузга жана андагы бардык тармактарга жоопкерчиликти алыңыз. Жашоодогу бардык ишке толук жоопкерчиликти алганда күнөөнү башкага оодарбайт жана ийгиликке жетпей калгандыгы үчүн өзүн актоого шылтоо издебейт. Бир гана өзүнүн гана жашоосуна жоопкерчилик албастан, андан көз каранды болгон жана байланышы бар адамдар үчүн да жоопкерчилик алуу керек. Жан тартуу. Үчүнчү маанилүү жакшылык бул адамгерчиликке жан тартуу сапаты. Жан тартуу башка сапаттар сыяктуу эле адамдын кылган иш-аракети менен көрүнөт. Башка адамдын кайгысына да, кубанычын да тең бөлүшүү. Ал адамга сын айтып, өз оюн таңуулаган ордуна, анын ордуна өзүн коюп, абалын түшүнүүгө аракет кылуу. Башка адамдын абалын түшүнүп, ага жан тартуу менен адам өзүндө чыдамкайлык, толеранттуулук сапатын тарбиялайт. Баардык эле адам жашоодо ийгиликке жетип, кыялындагыдай жашоону каалайт. Бирок ага бири тез жетсе, экинчиси жолун кеч табат. Жолун издеп жаткан адамдарга сын такпастан, анын абалын түшүнүүгө жана анын ордуна өзүн коюп көрүү адамдагы эң мыкты сапаттардын бири. Ак көңүлдүк. 4-үнчү жакшылык бул ак көңүлдүк. Жашоодо биз жолуктурган ар бир адам өзү менен оор жүктү алып жүрөт. Эгер күн бою позитивдүү маанайда баарына жылуу жана чын дилден ак көңүлдүк менен мамиле жасасаңыз, айланада дал ошондой аура жаралат. Жашоодо өтө эле ак көңүл жана ашынган акыйкат болуунун кажети жок. Баары өз чеги менен болуусу керек.
ак көңүлдүк мамиле үчүн алган сыйлык бул жакшы сезимдердин жаралышы. Качан кимдир бирөөгө чын дилден жакшы маанай тартуулап же эч нерсе күтпөстөн жакшылык кылганда адам өзүн жакшы өнүккөн инсан болуп баштайт. Өзүнүн руханий жактан өнүктүрүү менен мүнөзүндөгү эң мыкты сапаттарды калыптандырат. Дос болуу. 5-чи жакшылык достук. Дос күтүү үчүн алгач өзү жакшы дос болуусу керек. Башкаларга жакшы дос болуу менен аз убакыттын ичинде чыныгы досторду табууга болот. Дейл Карнеги белгилегендей, достук мамилени бекемдөө үчүн аларга чын дилден берилип, кызыгуу көрсөтүү керек. Баарлашуу учурундагы ыңгайсыз жана уялуу сезимдеринен арылуу үчүн суроону биринчилерден болуп берүү керек. Мисалы, эмне менен алектенесиз? Бул тармакты кантип тандап калдыңыз эле? Ишиңиз кандай жүрүшүп жатат? Бүгүнкү күндөгү ийгиликтериңиз кандай деген суроолорду берүү менен ага кызыгууңузду көрсөтүп, мамилени бекемдөөгө шарт түзүлөт. Суроо бергенден кийин анын жообун кунт коюңуз. Сөзүн бөлбөстөн баш ийкеп, жылмаюу менен угуу керек. Башка адамдар менен сүйлөшүп жатканда өзүңүздү унутуп, баардык көңүлдү аларга топтоо менен алардын канчалык сыйлап жана маани бергендигиңизди көрсөтүңүз. Ошончолук алар да сизге баардык көңүлүн буруп, чын ниеттен мамиле кылат. Бул позитивдүү сезимдер өзүнөн өзү бекемделет. Канчалык өзүнө болгон баасын көтөргөн ишти көбүрөөк жасаган сайын ошол сапат мүнөзүндө бекемделет. Күтүүчүлөрдүн сапаты. 6-чы маанилүү жакшылык бул кайрымдуулук. Руханий күчтүү адам гана кайрымдуу боло алат. Орой жана кош көңүлдүк менен мамиле кылуу өзүнө берген баасы төмөн, алсыз мүнөздөгү адамга таандык. Андай адамдар өзүнө ишенимдүү эмес жана өз кемчиликтерине байланып калышкан. Ал эми өзүн жогору баалаган адам эч качан бирөөгө орой жана кош көңүл мамиле жасабайт. Улуу адамдар ак көңүл жана кайрымдуу келишет. Кандай гана кырдаал болбосун, башка адамдарга кайрымдуулук, чыдамкайлык, ак көңүлдүк жана жан тартуу менен мамиле кылганда жакшы инсан болуп калыптана баштайт. Сизди ошончолук көп адам сыйлап жана урматтайт. Коомчулукка болгон таасириңиз күч алат. Бул мамилени алгач жолдошуңузга жана балдарыңызга, досторго жана кесиптештерге көрсөтүңүз. Натыйжасы албетте таң калаарлык болот. Улуу жакшылык. Жашоодогу эң улуу жакшылык руханий тынчтык. Сиз кабыл алып жаткан баардык чечимдер стратегиялык максат катары кызмат кылуусу керек. Руханий тынчтык бакубаттуулуктун чечими болуп саналат. Акылдын жана жан дүйнөнүн тынчтыгы башкы максат болгондо, жашоодо жаңылыштык кетирүү мүмкүн эмес. Руханий тынчтыкка жогору баалуулуктар жана жакшылыктар менен биргелешип жашаганда гана жетүүгө мүмкүн. Адам табиятынын факторлоруна каршы тура алган руханий тынчтык ойгонот. Ал өзүнө жана башка адамдарга чынчылдык менен мамиле кылганда табигый түрдө жаралат. Ага жетүү үчүн ички добуш угуп, интуицияга ишенүү керек. Качан сиздин баардык жакшы сапаттарыңыз жашоодо чагылдырылганда, башка адамдар өмүр бою жете албаган ийгиликтерге бир канча жылда жете аласыз. Бул тартылуу мыйзамынын негизинде ишке ашат. Курчап турган адамдар сизди жолдуу деп айтышы мүмкүн, бирок сиз билгендей эле жолдуулуктун эч тиешеси жок. Практикалык көнүгүүлөр. Азыр эмне кылууга болот? Биринчи, чыныгы бакытты эмнеден сезе турганыңызды аныктап, жашооңузду ошонун негизинде түзүңүз. Эч ким сиздин ордуңузга жасап бербейт. Экинчи, сиз сыйлаган адамдардын жана сыйына татыктуу болууну каалаган адамдардын тизмесин түзүү. Алардын сыйына татуу үчүн эмне кылуу керек? Үчүнчү, баардык жерде өзүнө өзү чынчыл болуу. Ар дайым абийир менен жашаңыз. Төртүнчү, мүнөздү өстүрүүгө киришүү. Ээ болууну каалаган жакшылыкты тандап, аны иш жүзүндө кайталоо менен өнүктүрүү. Бешинчи, максатка жетүү процессинде жаралган ар кандай кыйынчылыктарды жеңүүдө чыдамкай болуу. Алтынчы, баардык адамдарга карата мамиледе беришем, чыдамкай, чынчыл жана ак көңүл болуу. Жетинчи, өзүн өзү тарбиялоо, мүнөздү бекемдөөнүн жана байлыктын ачкычы. Баардык жерде каалабаган учурда да иш аракетте болуу. Биздин пайдалуу китептер каналына кош келипсиздер. Жакын адамдарыңыз ийгиликтүү болушун кааласаңыз, бөлүшүп, лайк басууну унутпаңыз. Жаңы аудио китептерди өткөрүп жибергиңиз келбесе, каналга катталып, коңгуроону басканды унутпаңыз. 12-чи принцип. Жолдуулук эр жүрөктөр үчүн. Жакшылыктын эң биринчиси эрктүүлүк. Себеби ага калган баардык жакшылыктар таянат. Уинстон Черчилль. Ийгиликтин эң негизги фактору эрктүүлүк. Өзүнө болгон ишенимди бекемдөө, ийгиликтин кепилдиги жок максатка карай умтулууну өзү эрдик. Эрктүүлүккө ээ болуу менен жашоодо калган баардык нерсеге жетүүгө болот. Ал эми эрктүүлүк жок болсо,
башка эч бир жакшы сапат жардам бере албайт. Эрктүүлүктүн карама каршысы коркуу сезими. Коркуу сезими ийгиликтин эң башкы душманы болуп келген жана боло берет. Коркуу жана күмөн саноо баардык үмүттөн жана мүмкүнчүлүктөн ажыратат. Азыркы учурда ким экендиги жана келечекте ким боло тургандыгы сырттагы эмес, ичте болуп жаткан сезимдери аныктайт. Андыктан эрктүүлүктү жана чечкиндүүлүктү бекемдөө менен жашоону толугу менен өзгөртүүгө болот. Чын дилден каалаганыңыз эмне? Максатыңыз материалдык жетишкендикпи? Балким баюуну каалайсыз. Миллионер болгуңуз келеби? Булардын баары ишке аша турган максаттар. Аларга жетүү үчүн эч нерсе тоскоолдук жаратпайт. Бул максатка жыл сайын 100 миңдеген, миллиондогон адамдар нөлдөн баштап жетишет. Көптөгөн бай адамдар учурдагы абалына эң төмөнкү тепкичтен көтөрүлүшкөн. Алар дээрлик нөлдөн башташкан. Көпчүлүгү жашы өтүп калган учурда жетишкен. Алар жеткен ийгиликке сиз да жете аласыз. Жооп берүүңүз керек болгон жалгыз суроо: аны канчалык деңгээлде каалайсыз? Жообун так аныктап алгандан кийин ишке эрктүүлүк принцибин киргизүү керек. Ал ийгиликтин деңгээлин жогорулатууга жардам берет. Ар дайым адамдар максатка карай жолду узак жана татаал кылып элестеткендиктен жолго чыга электе эле кол шилтеп коюшат. Узак жолго чыгуу бир кадамдан башталарын эсине да алышпайт. Качан гана ошол бир кадамды ишенимдүү түрдө таштап, максаттын жолуна түшкөндө жашооңузда чыныгы укмуштар болуп баштайт. Өзүңүзгө ант бериңиз. Төмөндө альпинист Чарльз Мюррейдин сөзү берилди. Бекем чечкиндүүлүк жок болгондо күмөн саноо жана артка чегинүү ыктымалдуулугу болот. Баардык жаңы ишти баштап жатканда күмөн саноо жана ишенбөөчүлүк сезимдери болот. Алардан арылуу үчүн бекем чечим кабыл алып, ишенимдүү кадамдарды таштоо керек. Ошондо гана ар тараптан жардамга кол сунулуп, максатка жетүүгө себепчи болгон мүмкүнчүлүктөр биринин артынан бири жаралып баштайт. Чечкиндүүлүк жана эрктүүлүк сиз элестете албаган бактылуу көз ирмемдерди, күтүүсүз жолугууларды, материалдык жардамдын булактарын астыңызга ачып берет. Алардын кайдан жаралып жаткандыгы сизге да табышпак болот. Сиз чындап эле өз максаттарыңызга жетүүнү каалайсызбы? Анда жеңди түрө киришиңиз. Эрктүүлүк чындыгында укмуштуудай күчкө ээ. Баардык ишти алгач баштоо керек. Андан кийин ага жеткенге чейин токтобостон кыймылда болуу керек. Алтын ортолук. Эрктүүлүктү Аристотель акылга баш ийбестик менен коркоктуктун алтын ортолугу деп атаган. Чыныгы эрктүүлүк шкаланын ортосунда жайгашкан. Аристотель эрктүүлүктү керектүү учурда коркунучун жеңе алган жөндөмдүүлүк катары караган. Бул сапатты өстүрүү үчүн башка жакшылыктар сыяктуу эле аны керектүү учурда колдонуу керектигин айтат. Баардык коркуулар жаттама. Алдыга жылууга тоскоолдук жаратып жаткан коркуулардын бир жакшы жагы бар. Ал жаттама. Ошондой эле аны унутууга да болот. Адам баласы жаңы төрөлгөндө эч нерседен коркпойт. Баардык наристелерде эки жакшы сапатка ээ. Биринчиден, ал эч нерседен коркпойт. Ал кулап кетүүдөн жана катуу добуштан башка коркуу сезими жок. Экинчиден, ал эркин. Өзүн эркин жана жеңил түрдө көрсөтөт. Ал жөнүндө башкалар эмне деп ойлоп жатканын эч ойлондурбайт. Бала чоңоюп келе жатканда ата-энеси жана курчап турган адамдар аны коркууга үйрөтөт. Ага өмүр бою залакасын тийгизген коркууларды таңышат. Мисалы, бала курчап турган айланадагы көрүнүштөрдү изилдөөгө алып баштаганда ата-энеси ар дайым "Токто, аракет, ага тийбе, ордуна кой" деп турушат. Ал эми бала уга турган эң негативдүү сөз: "Жок, сен аны жасай албайсың". Ийгиликсиздиктен коркуу. Бала кезде бир нерсени кармап көрүүнү, жыттап көрүүнү, жасап көрүүнү жана бир жерге чыгып көрүүгө аракет кылып жатканда сөзсүз түрдө аны коркунучтуу экенин, ал үчүн алсыз жана кичинекей экенин айтып, токтотуп турган адам болот. Жыйынтыгында бала кезде эле жаңы бир нерсеге жетүү үчүн алсыз жана жөндөмсүз экенин ырастап алат. Бул анын жетишээрлик жөндөмсүз экенин ырастаган ойго алып келет. Ошентип, "Мен жасай албайм" деген сөз менен ийгиликсиздиктен коркуу сезими жаралат. Бойго жетүү менен ата-энеден коркуу сезимин өзүнө өзү орнотуу эстафетасын кабыл алат. Жаңы жана өзгөчө бир ишке кез келгенде, "Мен бул ишке жөндөмдүү эмесмин, ал үчүн жетишээрлик деңгээлде акылдуу эмесмин, билим деңгээлим жетишсиз, менде чыгармачылык шык жок, мен жасай албайм" деген ырастоолорду ан сезим дароо иштетип баштайт. Жаңы мүмкүнчүлүк жаралганда ал үчүн жеткиликтүү эмес экенин тастыктаган далилдерди издеп баштайт. Эмне себептен максаттары менен кыялдары ишке ашпай жаткандыгынын себебине ар кандай шылтоолорду табууга аракет кылат.
ийгиликке жана бакытка жетүүгө жардам берүүчү иш-аракеттен баш тартууга өзүн мажбурлайт. Генри Форд айткандай, колунан келе турганына ишенген учурда да, ишенбеген учурда да аныкы туура. Сындан жана четке кагуудан коркуу. Четке кагуудан коркуу сезими да бала кезде эле калыптанат. Анын булагы баланын иш-аракетине жараша ата-эненин сүйүүсү. Гүлгө ымдуулук кандай зарыл болсо, балага да сүйүү ошондой керек. Ошондой эле сууга, тамакка, камкордукка муктаж болгондой эле аны колдоп туруусуна муктаж. Бала өтө эле эмоционалдуу болот. Баардык сөздү жана кыймылды бир көз ирмемде эле кабыл алат. Чоңоюп жаткан чөйрөсү ал үчүн чоң таасир тийгизет. Эгер анын кыймыл-аракетин ата-энеси ар дайым сындап турган болсо, аларга жаккан ишти гана жасоого умтулат. Сын айтылып турган чөйрөдө чоңойгон бала бой жеткенде да башка адамдардын оюна сезимтал болуп калат. Ал ар дайым кызматкерлердин, жетекчинин жана тааныбаган адамдардын жүзүнөн, сөзүнөн кабыл алуу жана колдоону издеп турушат. Айрым адамдар бала кезинде сынга кабылуусу психологиялык травма болуп, өз алдынча чечим кабыл алууга жөндөмсүз болуп калат. Алардын чечими менен эч ким канааттанбоочудай жана аны эч ким кабыл албаочудай сезимдер бут колун байлап коет. Өмүр бою ката кетирүүдөн жана өз дарегине айтылуучу сын пикирден коркуу жашоосунун ажырагыс бөлүгүнө айланат. Четке кагылуу жана мазактоого кабылуу коркунучу жаңы иш баштоодо, өз кесибин алмаштырууда көпчүлүк адамдарга тоскоолдук жаратат. Өз иш-аракети менен кимдир бирөөгө тоскоолдук жаратып коюудан коркуп, эч бир кыймылга барбоону туура көрөт. Тилекке каршы, башкага тоскоолдук жаратпай эле өзүнө өзү бут тосууда. Мүмкүн идеясын ишке ашырганда ийгиликке жетет эле. Ийгиликсиздин кепилдиги коркуу сезими. Баарына ортолук болуу. Сын пикирден коркуу милдеттүүмүн деген сезим менен мүнөздөлөт. Башкалар кабыл алган гана ишти жасоого жана аларга жакпаган иштен алыс болууга милдеттүү экенин ырастайт. Ал эми коркуунун жана четке кагуунун ортолугун кармануу пайдалуу. Себеби ийгиликке жетүү үчүн кайсы иш пайдалуу, кайсы иш керексиз экенин талоого шарт түзөт. Өзүнө болгон төмөн баанын ортолугу жетишпей жаткан сапатка ээ болууга жардам берет. Бул сыяктуу мааниде ортолук позитивдүү шыктандыруу жана конструктивдүү кыймыл кызматын аткарат. Башка адамдардын сезимдерин жана оюн эске алуу менен умтулууда пайда болгон четке кагуу коркунучу коомдогу орду үчүн пайдалуу болушу мүмкүн. Башка адамдарга жагуу жана алар тарабынан кабыл алынууну каалоо маданияттуу жашоонун негиздери болгон. Адеп ахлак мыйзамдарын, каада салтты, сыйлоону бекемдейт. Аристотель өзүнүн алтын ортолук принциби менен белгилүү. Коркуу сезимдери ортолукту сактап турганда анын жаман жагы жок. Тоскоолдук жараткан коркуулардан арылуу. Ийгиликсиз болуудан коркуу сезиминен төмөнкүдөй жол аркылуу арылууга болот. Коркуу сезимин жараткан адамды же окуяны ойлогон сайын аны позитивдүү ырастоо менен алмаштыруу керек. Жасоого күчүңүз жетпешине ишенип баштасаңыз, мен аны жасай алам, колумдан келет деген ырастоону аң сезимиңизге сиңгенге чейин кайталаңыз. Четке кагылуу сезиминен арылуу үчүн мен милдеттүү эмесмин деп кайталай берүү керек. Өзүңүзгө жакпаган ишти башкалар үчүн жасоого милдеттүү эмес экениңизди жана өзүңүз каалаган ишти гана аткарууга укуктуу экениңизди унутпаңыз. Жогорудагы позитивдүү ырастоолорду кайталоо менен эмоцияга толук көзөмөл орнотосуз. Жаттап алган коркуулардан арылып, өзүңүзгө болгон ишеним бекемделет. Сизди алдыга умтулууда эч ким токтото албайт. Акылдын күчүн бекемдөө. Максатка карай канчалык ишенимдүү жана эр жүрөктүк менен умтулган сайын, ошончолук акылдын күчү жардамга келет. Максатка жетүү үчүн зарыл болгон адамдар, ресурстар жардамга колун сунат. Оптимисттик жана позитивдүү энергия курчайт. Аны менен бирге жогорку акыл курчап турган дүйнөнү сиздин кызыкчылыгыңызга жараша өзгөртөт. Жашооңузда серендипизм жана синхрондуулук мыйзамы тез болуп турат. Тоскоолдук жаратып жаткан коркууну, күмөн саноону жеңүү үчүн төмөндөгүдөй суроого жооп берип көрүңүз. Эгер ийгиликке сөзсүз жетериңизди билгенде, кайсы улуу жеңишти кыялданат элеңиз? Эгер каалаган нерсени алуунун кепилдиги болгондо, эмнени тандайт элеңиз? Эгер колуңузда жашоодогу каалаган нерсени өзгөртүүгө жөндөмдүү сыйкырдуу таяк болгондо, эмнени өзгөртөт элеңиз? Эгер сизди эч бир нерсе кармабаганда, кандай иш-аракетке барууга тобокелдик кылат элеңиз? Бул сыяктуу суроолорго жоопту ар бир адам билет. Дал ошол жоопторду берип жаткан учурда коркуу сезими өзүнөн өзү жоголуп кетет. Себеби элестетүү, ойлонуу процессинде адам ар дайым эр жүрөк боло алат эмеспи? Актанууну токтотуу.
Төмөндө сизди кармап турган психологиялык травма жана актанууну жокко чыгаруунун жолу көрсөтүлөт. Өзүңүздөн мен сыяктуу кыйынчылыкта туруп жеңишке жеткен барбы деп сураңыз. Бул суроо өзү менен өзү чынчыл болуп, учурдагы абалдын көзүнө тике кароого жардам берет. Эмне үчүн максатка жетүүдө зарыл болгон иш-аракетти аткарбай жатканын жана ойлоп тапкан актанууларын аныктап чыгат. Кандай гана сөз менен актанбаңыз, сиздин да оор абалда туруп өз максатын ишке ашырган миллиондогон адам бар экенин эсиңизден чыгарбаңыз. Башкалар жеткен ийгиликке сиз да жете аласыз. Кармаган эч нерсе жок. Тормозду кое берүү. Психологдор коркуу сезиминин күч алышын жана өзүнө болгон ишенимдин жоголушунун эки негизги факторун аныктап чыгышкан. Биринчи фактору жаттап алган алсыздык сезими. Пенсильван университетинин доктору Мартин Селигман бул суроону изилдөөдө 25 жыл сарптаган. Өзүнүн «Оптимизмге үйрөнүү» деген китебинде өзүнүн алсыз экенин сезген сапат калктын 80%-ында бар экенин жазган. Абалды жакшы жакка өзгөртүүгө жөндөмсүз экенине ишенет. Өзүн капаста калгандай сезет. Бир нерсени өзгөртүүгө мүмкүнчүлүк түзүлгөндө аны жасай албасын же жасай аларын тастыктоого болгон күч аракетин жумшайт. Психолог Абрам Маслоу адамзаттын тарыхы бул өзүн баалагандардын тарыхы экенин айткан. Жашоодо эч нерсени өзгөртө албастыгына ишенгендиги үчүн аз нерсеге канааттанып жашайт, көп нерсеге умтулууну да каалабайт, себеби өзүнө ишенбейт, өзүн алсыз сезет. Жалгыз реалдуу чектөө. Бирок кайсы бир мааниде чындап эле алсызбыз, эч кандай чектөөсүз каалаган келечекти түзө алабыз. Бул китепте жазылган баардык принциптерди колдонуу менен тез арада көп нерсени толугу менен өзгөртө алабыз. Мүмкүнчүлүктөрдүн жалгыз чектөөсү акылыбызда. Наполеон Хиллдин сөзүн эске салсак, адамдын акылы ал каалаган жана ишенген нерсеге жетүүгө жөндөмдүү. Астыга белгилүү бир максат коюу, аны жазуу жана элестетүү түрдө аң сезимди бекемдөөнүн өзү эле иште, аны ишке ашырууга потенциал бар экенинин далили. Каалап жаткан нерсени сүрөттөп берүү жөндөмдүүлүгү. Эгер аны узак убакыт бою каалап ага жетүү үчүн аракет кылса, орундатууга мүмкүнчүлүгү бар экендигин тастыктайт. Ыңгайлуулук мыйзамы. Ийгиликке жетүүдө тоскоолдук жаратып жаткан экинчи фактору ыңгайлуу аймактын таштап кетпөөгө умтулуу. Зона комфорта. Өз адаттарыбызда баарыбыз балабыз. Алгач адатты биз түзөбүз, кийин адат бизди түзүп калат. Адат мыйзамы ийгиликтин негизги фактору. Анын негизинде адамдын жүрүм-турумун адат айтып берет. Чечкиндүүлүк жана ишенимдүүлүк жок болгондо биз адаттардын артынан узак убакыт бою ээрчип алабыз. Адат мыйзамы Ньютондун инерция мыйзамынан эле башка бир формасы. Белгилүү болгондой эле инерция мыйзамына ылайык кыймылда болгон денеге сырткы күчтөр таасир этпегенде дайыма кыймылда болууга умтулат. Кыймылды өзгөртүүгө түрткү берген күч болмойун көнүмүш адаттарды тынымсыз аткара берүүгө жөндөмдүү болуп калабыз. Биз үчүн оңой жана колубуздан мыкты келген иш адаттар болуп калат. Кыймылдын багыттарын өзгөртүүгө чечим кабыл алмайынча, ага түрткү берген күч пайда болгонго чейин эч нерсе өзгөртпөйт. Мисалы, жумуш ордун жоготуу, үй бүлөгөдөгү келишпестиктер, акыл эссиз түрдө акчаны күрөөгө коюу сыяктуу кырдаалдар адамды өзү көнүп калган ыңгайлуулук аймагынан чыгарып, жаңы багытта кыймыл аракетте болуусуна шарт түзөт. Өзү күтпөгөн окуяга кабылганда, андан чыгуу үчүн айланага көзүн чоң ачып карап, мүмкүнчүлүктөрдү издеп баштайт. Албетте, көнүмүш адаттары бул жерде жардам бербестигин түшүнүп, жаңы багыттарда кыймыл аракетте болот. Ал болуп жаткандай иш аракетте болуу. Жазуучу Доротея Бранд ийгиликтин эң негизги принциби катары, эгер бир нерсени чын дилден кааласаңар, жолсуздук коркунуч жаратпастан айланып өтүп кеткендей эле аракетте болуш керек деген сөзү менен түшүндүргөн. Черчилль каалаган сапатты өстүрүү үчүн ал сапатка ээ болгондой ишенимдүүлүктө болуу керек деп айткан. Ал эми Аристотель күчтүү болуу үчүн ал сапатты адатка айланганга чейин баардык керектүү учурда колдонуу керектигин айткан. Эр жүрөк жана коркок. Баардык адамдарда коркуу сезими бар экенин түшүнгөндө жашоом толугу менен өзгөргөн. Мен корком, сиз да коркосуз деги эле баардык адамдар бир нерседен коркушат. Коркуу сезими бала кезден баштап эле чогулуп баштайт. Ал айрым учурда бизге жардам берсе, айрым учурда залакасы тиет. Бирок кандай гана болбосун, коркуу сезими баарыбызда бар. Эгер баарында коркуу бар болсо, эр жүрөк менен коркоктун айырмасы эмнеде? Жоо жөнөкөй.
Ержүрек адам баардык коркунучтарына каршы кыймыл аракетте болот. Ал эми коркок болсо, сезимдери, ойлору жана иш аракетин коркууга алдырып, ага карама-каршы тура албайт. Ральф Уолдо Эмерсон эмнеден корксо, дал ошону жасоо менен коркуу сезиминен арылууга болоорун жазган. Чындыгында эле, корккон нерседен качкан сайын ал ошончолук күч алат. Ал эми дал ошол корккон ишти жасоого аракет кылса, акырындык менен ал күчүн жоготот. Ержүрек адамдардын дагы бир өзгөчөлүгү коркуу пайда болоор замат алар менен ачык күрөшкө чыга билүүсү. Коркуу болгон жерде ага каршы турбаган күндө ал бүткүл өмүрдү өз бийлиги астында калтырат. Ал Глен Форд айтмакчы, эмнеден корксо, дал ошол ишти жасоо керек болбосо, ал жашоону өзү башкарып, келечегиңиз бүдөмүктө калат. Марк Твен болсо, ержүрөктүн түк коркуунун жоктугу эмес, ал коркууга каршы туруу деп атаган. Ержүрөктүк адат катары. Адат мыйзамына ылайык, эгер бир ишти улам-улам кайталап жасай берсе, ал адатка айланат. Эгер коркуу пайда болгон жерде ага каршы турууну жана эч нерседен коркпогондой тур менен кыймыл аракетте болсо, ал акырындык менен адатка айланып калат да, коркуу сезими сууга сиңгендей жоголуп кетет. Анын ордуна ержүрөктүк жана өзүнө болгон ишеним күч алып, каалаган максатка эч күмөн саноосуз жете алат. Ержүрөктүүлүктү өстүрүүгө көнүгүүлөр. Барактын сол жагына жетүүнү каалаган бардык нерсени жазыңыз. Ал эми оң жагына ага жетүү учурунда эң жаман эмне болушу мүмкүн экенин жазыңыз. Эң жаман окуянын да жакшы жагы болушу мүмкүн. Андыктан иштин жыйынтыктары жаман чыгып калуусунан коркпостон аны ишке ашырууга аракет кылуу керек. Максатка жетүүгө жардам бере турган бир ишти жасоого киришүү. Алгачкы кадамды таштоо ишенимдүүлүктү бекемдеп, кийинки кадамды жасоого шыктандырат. Эң башкысы баштоо керек. Ошондо гана аны улантып кетүү оңой болот. Кармап турган кабатырлануудан арылуу. Коркуунун жаралышынын себеби чечкинсиздик менен күмөн саноонун формасы болгон кабатырлануу болуп саналат. Кабатырлануу негативдүү элестетүүнүн чагылуусу катары аныкталат. Болуп калуусунан корккон нерсе жөнүндө ойлонуп жана элестеткендиктен кабатырлануу жаралат. Ал эми максаттарды ишке ашуунун үстүндө иштөө баардык кабатырланууларды жоготуп, анын ордуна көңүл натыйжалуу жыйынтыктарды алууга топтолот. Ар дайым акча жөнүндө кабатырланган адам дайыма акчанын жетишпестигинен жапа чегет. Башка адамдар жөнүндө ар дайым жаман ойлоп, жаман сүйлөгөн адамдар менен жакшы мамиледе боло албайт. Ар дайым жумушуна наразы болгон адам кызматтык маселелерден арыла албайт. Булардын баары тартылуу мыйзамына таянат. Эмне жөнүндө ойлоп жана сүйлөгөн нерсенин баары реалдуу жашоодо ишке ашат. Ар дайым ар нерсеге кабатыр боло берген адам жашоосуна кабатырланууну, андан да көп жараткан окуяларды тартып турат. Мээде жаралып жаткан ойлорго жана сүйлөп жаткан сөзгө маани берип сак болуу керек. Себеби ар бир айтылган сөз жана жаралган ой аң сезимде буйрук катары кабыл алынат да ишке ашууга киришет. Андыктан ойдо кереги жок нерселерди кармоодон алыс болуу керек. Жогоруда айтылган менталдык принциптер менен мыйзамдар сизге каршы эмес, сиздин кызыкчылыгыңыз үчүн иштөөсү үчүн баардык мүмкүн болгон аракетти жасоо керек. Бул идеалдуу келечекти куруунун эң маанилүү курамы болуп саналат. Эрктүүлүктү өстүрүүнүн 3 этабы. Эрктүүлүк сапатын кантип өнүктүрүү керек? Бул процесс кайталап турууну талап кылган 3 этаптан турат. Биринчиден, коркууну жараткан абалды ойлогондо аны мындан да жаман болушу мүмкүн экенин аныктоого аракет кылуу керек. Эгер ошондой боло турган болсо, ал окуяны кабыл алууга чечим чыгарып, ал жөнүндө кабатырланууну токтотуп, мээден чыгарып салуу зарыл. Ал сыяктуу жагымсыз окуяларды болтурбоо үчүн алдын алуу иштерине көңүл буруу сунушталат. Дал ушундай жол менен Джон Пол Гетти дүйнөдөгү эң бай адам боло алган. Андан ийгилигинин сыры эмнеде экенин сурашканда, анын сыры 2 бөлүктөн турарын айткан. Биринчиси, болуп калуусунан корккон эң жагымсыз жыйынтыкты аныктап алуу. Экинчиси, аны болтурбоо. Кайсы бир иштин болуп калуусу мүмкүн болгон жагымсыз тарабын аныктап алгандан кийин баардык коркуулар жана кыжаалаттануу сезимдери жоголот. Ой тынчтанып, так жана конкреттүү болуп баштайт. Бул процесстерди аткаргандан кийин ийгиликсиздик жөнүндө ойлонууга убакыт менен энергияны коротпостон максатка жетүүгө ойду жана көңүлдү топтоо керек. Алдыга умтулуудан коркпоңуз. Бир убактарда карате менен машыгып жүрүп, мыкты спортчулар колдонгон бир ыкманы үйрөндүм. Күрөшүү учурунда каршылашыңа бир кадамга жакындаганда ал ортодогу аралыкты сактоо үчүн бир кадамга артка жылат.
алдыга жылуу учурунда энергиянын жана көңүлдүн 100% алдыга багытталат. Бирок ошол эле учурда каршылашын артка түртүп жаткан энергиянын жарымы артында эмне болуп жатканын жана килемдин учу кайда экенин ойлонууда болот. Бул тактика аркылуу эң күчтүү каршылаштар менен болгон күрөштө бир канча жеңиштерге жете алгам. Ар дайым алдыга умтулганга түрткөн психологиялык ырастоо мага дем күч берип турчу. Энергияны алдыга умтулууга жана жумшаганда ийгиликти камсыз кылат. Ийгилик жөнүндө ойлоо. Эрктүүлүктү өнүктүрүүнүн дагы бир жолу максатка жеткире турган сыйлыктарды жана жакшылыктарды ойлоо. Алар кайсылар? Жазып көрүңүз. Ийгиликке болгон умтулуу тоскоолдуктарды жеңе турганына ишениңиз. Максатка жетүүнүн себептери канчалык көп тапкан сайын, ошончолук шыктануу күчү болот. Ийгиликке жеткенде ээ боло турган жакшылыктарды ойлогон сайын, ошончолук күчтүү энергияга ээ болосуз. Адам бир учурда бир гана ойдун түрүн ойлой алгандыктан, ийгиликтин кубанычы тууралуу гана ойлонуп жатканда, негативдүү ойду ойлонуу мүмкүн эмес. Чын дилден каалаган нерсени көп ойлогондо астыга түрткөн күч алда канча күчтүү болот. Канчалык өзүнө ишенимдүү болгон сайын, ошончолук эрктүүлүк сапаты күч алат. Акырындык менен коркуу сезими толугу менен жоголот. Максатка жетүүгө эч ким жана эч нерсе тоскоолдук жарата албайт. Баарын жасоого даяр болуу. Ийгиликтин эң маанилүү факторлорунун бири максатка жетүү үчүн мүмкүн болгон баардык нерсени жасоого даяр болуу. Бул даярдыктын өзү эле эрктүүлүк. Албетте, кылган иш-аракет акыл-эс мыйзамына дал келиши керек. Жосунсуз тобокелдикке барып, өмүргө коркунуч алып келе турган жана жыйынтыгы ийгиликсиздик менен аяктары бышык болгон иштен алыс болуу керек. Бул чектөөлөрдү эске алуу менен алдыга умтулуу ийгиликке жетүүнүн ыктымалдуулугун жогорулатат. Көпчүлүк адамдар астыга койгон максатына жетүү үчүн баарына даяр болушат, бирок бул да жетишсиз. Белгиленген пунктта жетүү үчүн талап кылынган сумманы төлөөгө, зарыл болгон аралыкты басып өтүүгө, керек болгон учурга курмандык чалууга даяр болуш керек. Максатка жетүү үчүн кандай бааны төлөөгө даяр экениңизди билесизби? Чоң ийгиликтерди багындыруу үчүн кошумча кандай аракеттер жана курмандык чалууларды алып келүү керек? Көпчүлүк адамдар бул суроолорго жооп бере алышпайт. Максатка жетүүдө кандай кыйынчылыктарга кез келе тургандыгын ойлонушпайт. Жолго чыкканда гана аларга туруштук берүүгө күчү жетпестигин түшүнүп, артка чегинишет. Ошентип максатынан да баш тартат. Мындай адамдар максатка жетүү үчүн баарына даяр эмес жана эрки да күчтүү эмес. Эрктүүлүктүн эки тарабы. Эрктүүлүктүн биринчи жарымын кепилдиги жок болгон ийгиликке карай ишенимдүү түрдө кадам таштоо. Ал эми эрктүүлүктүн экинчи тарабы баарына туруштук берүү. Башкалар кол шилтеген жерде кыймылды улантуу менен астыга умтулуу. Эң чоң жетишкендик болуп, ийгиликке жетүүнү чечүү, милдетти так аткаруу жана астыга умтулууну улантуу. Кандай гана атаандаштык болбосун, эң чечкиндүүсү гана жеңет. Ийгиликтин булагы бекемдик. Бекемдик, аракет, чечкиндүүлүк сапаттары ийгиликтүү адамдарга мүнөздүү. Баардык жогорку жетишкендиктерге жума, ай жана жылдар бою талыкпай эмгектенүүнү талап кылат. Орточо эсептеги өз алдынча миллионерлердин банктагы эсеби алгачкы миллион менен толукталганга чейин 22 жыл эмгектенген. Көпчүлүк адамдар аны билбейт. Бай болуу оңой жана тез деп ойлошу мүмкүн, бирок андай чында бир болот. Ийгиликтин негизги кепилдиги болуп чыдамкайлык, чечкиндүүлүк, бекемдик жана эрк күч эсептелинет. Бир канча жыл мурда Нью-Йоркто жүргүзүлгөн изилдөөдө астына койгон максатын жолунан чыкпаса, аны 95%-на жетери аныкталган. Максатка жетпеген адамдын негизги себеби аларда жөндөмдүүлүктүн же мүмкүнчүлүктүн жоктугу эмес, кыйынчылыктарды жеңүүдө туруштук бере алган эрк күчүнүн жоктугу. Кыйынчылыктарга даяр болуу. Качан алдыга максат койгондо ар түрдүү кыйынчылыктар жаралып баштайт. Кайдан келгени белгисиз болгон маселелер жана оор кырдаалдар астыга чыгат. Себеби алдыга жаңы максат койгондо жогорку акыл айланадагы абалды өзгөртүүнүн үстүндө болот. Бул өзгөрүүлөр жалпы бир мүнөздөмөгө ээ. Алар бири-бири менен өз ара байланышта болуп, алдыңызга оор кырдаал жана маселе түрүндө келген мүмкүнчүлүктөрдү жаратып турат. Алар чындыгында сиз элестеткендей жагымсыз окуя эмес, ал максатка алып келүүчү жагымдуу мүмкүнчүлүктөр. Алтын суроолор. Жолсуздукту ийгиликке өзгөртө турган негизги суроону сунуштайм. Алар жагымсыз кырдаалга бетме-бет туруп, ага туруштук берүүгө жардам берет. Аны алтын суроо деп атадым. Аларды нөлдөн баштап кийин миллионер болгон адамдан уккам. Андан сырткары көптөгөн адамдар да анын жардамы менен өз ийгиликтерине жол табышкан.
кандай гана болбосун өзүңүзгө берген эң биринчи суроо төмөндөгүдөй болуусу керек. Эмнени туура жасадым? Болуп жаткан кырдаалда эмнени туура аткарганыңызга талдоо жүргүзүңүз. Кырдаал канчалык татаал болбосун, келечекте кайрадан жасап көрүүгө татыктуу жана туура жасаган бир ишиңиз бар. Андан кийин, эгер бул окуя кайрадан кайталанганда эмнени башкача кылып жасайт элем деген суроону бериңиз. Бул суроо аркылуу өткөн окуядан сабак алууга мүмкүн, өзгөртүүгө мүмкүн болбогон өткөндөгү каталардын энергияны коротпостон келечекке эмне кылуу керектигине ой жүгүртүңүз. Бул эки суроо тең баардык кырдаалда сабак алууга мүмкүнчүлүк берген позитивдүү жоопту талап кылат. Алар баардык ойду келечекке топтоого, өз наты тажрыйбанын негизинде сабак алууга жана өнүгүүгө жардам берет. Баардык кырдаалдарда ушул суроолорду берүү менен башкалар 2-3 жылда жеткен максимумга бир канча айда жетүүгө мүмкүн. Башкалар менен иштешип жатканда жалпылык формасында эмне туура жасадык, кийинкисинде эмнени башкача жасообуз керек деп суроо бериш керек. Мындан канчалык көп сабак жана тажрыйба алып жатканыңызга таң бересиз. Жогорудагы суроолорго жооп берүүдөн жаралган идея алдыга жылууну тездетет. Сынап көрүңүз, жыйынтыгы таң калаарлык болот. Баардык чоң ийгиликтин жолунда жолсуздук бар. Nike фирмасынын жетекчиси Фил Найттын айткан жакшы бир сөзү бар. Акыркы аракеттин ийгиликтүү болуусу деле жетиштүү. Ийгиликсиздикке канча жолу кес келбесин, акырында келген бир чоң ийгилик баарын жууп кетет. Баардык ийгиликтүү адамдар эң чоң жолсуз адамдар болушкан. Жаңы доордун улуу ойлоп табуучусу Томас Эдисон өзүнүн жолсуздугу менен да атагы чыккан. Бирок анда өз ишине карата кенен ой жүгүртүүсү болгон. Кийинки бир жаңы ойлоп табуусунун үстүндө иштеп жатып, ал туура чечимди табуу убакыттын суроосу экенин жана ийгилик сөзсүз келерине ишенген. Жолсуздук жөнүндө ойлонуунун да кереги жок. Эң керектүү жолу калмайынча баардык кереги жок жолдорду иштен чыгаруу керек. Эдисон ар бир эксперименттин жыйынтыктарын талдап, андагы мүчүлүктүктөрдөн сабак алып калууга аракет кылган. Ал ыкмаларды туура пайдалангандыктан кийинкисинде эч ката кетирген эмес. Ийгиликтин келерине ишенүү. Ар бир жаңы ишти баштоодо ийгиликтин кепилдигине ишенүү керек. Алдыңыздан кандай гана кыйынчылык чыкпасын, алардын ар биринен сабак алып калууга умтулуңуз. Кагаз үстүндө ойлонуп, баардык ой максатыңызды жазыңыз. Ар бир кыймыл аракетке талдоо жүргүзүп, өткөн окуялардан кандай сабак аларыңызды аныктап чыгыңыз. Келечекте ката кетирбеш үчүн ал сабактарды эстеп калуу керек. IBM-дин президенти кичүү Томас Отсон мындай деген: "Биз кызматкерлердин ката кетирүүсүнө каршы эмеспиз. Жаңылуу нормалдуу жана табигый көрүнүш. Жетишээрлик аракет кылбаган адам жаңылбайт, бирок кетирген каталарды кайталоо кечиримсиз." Өжөрлүктүн сыноосуна даяр болуу. Эмерсон: "Эч бир нерсе каалоосуз аткарылбайт. Башкача айтканда, эч бир улуу иш аракетсиз жана өжөрлүксүз ишке ашпайт. Жашоодон ырахат алуу үчүн төлөнүүчү акы бекемдик сапатты өстүрүү." Жашоодо эч ким өжөрлүктүн сынагынан өтмөйүн ийгиликке жеткен эмес. Бул сынакты улам тапшырып туруу керек. Өжөрлүк сапаты өнүккөн сайын жеке жашоодо жана ишкердикте алдыга жылуу тездейт. Бул сапат ийгиликтин эң башкы фактору. Көпчүлүк адамдар башкалар артка чегинген учурда бир кадам астыга жылуу менен ийгиликке жетишкен. Алар өжөр жана бекем мүнөзгө ээ болгондугу үчүн татыктуу сыйлыкка ээ болушту. Ийгиликтен сизди бир кадам эле алыстатып турганын эстен чыгарбоо керек. Бир кадам астыга жылуу ийгиликтин кепилдиги болсо, бир кадам артка жылуу ийгиликтен бир канча кадамга алыстоого алып келет. Максатка карай жол канчалык алыс жана кыймылы жай болбосун, эч качан артка чегинбөө керек. Себеби ийгилик бир бурчтан да чыга келиши толук мүмкүн. Ошондой эле алыс болсо да өтө эле жакын калгандай сезилиши мүмкүн. Жолсуздук көпчүлүк учурда андан да чоң ийгиликке трамплин болуп берет. Айрым учурда үмүттүн кыйрашы, иштин толугу менен кыйрашы сизге жетишпей жаткан чоң ийгиликтин ачкычы болот. Аракет жана өжөрлүк. Аракет менен өжөрлүктүн айырмасы бар. Аракет ийгиликке жетүүдө жаралган баардык кыйынчылыктарга жана тоскоолдуктарга туруштук берүү менен астыга умтулуу. Аракет максатка жетүүгө жардам берген кайсы бир каражаттын ыңгайлуу болуусун талап кылат. Максаттан көзүн албай, качан жана кайда барууну билет. Ага жетүү үчүн мүмкүн болгон баардык жаңы ыкмаларды колдонуп көрүүгө даяр болот.
Мындай адам эч качан артка чегинбейт. Өжөрлүк болсо такыр башка нерсе. Бул сапатты кандайдыр бир окуяны кабыл алуудан баш тартканда көргөзөт. Ишке ашпай турган ишти аткарууга өзүн мажбурлайт. Бардык далилдер ага каршы болгон күндө да ага каршы өжөрлүк көрсөтөт. Мындай адам жетишээрлик деңгээлде реалдуу эмес, өзүнүн алдына жана окуянын астында чынчыл эмес. Кайсы бир максатка жетүүдө аракет менен өжөрлүктүн айырмасын унутпоо керек. Алдыга өжөрлүк эмес, аракет түртөрүнө шексиз ишенүү керек. Жеңи алгыс күч болуу. Адам өзү чечим кабыл алганга чейин аны астыга умтулууда эч ким токтотпойт. Зарыл болгон учурда аракет менен эрктүүлүктү машыктырып туруу менен ал сапатты толук кандуу өнүктүрүүгө болот. Адамдын максаты аны эч ким жана эч нерсе токтото албаган ишенимдүүлүккө жана чечкиндүүлүккө жетүү болушу керек. Дал ушул жерде аракет өзүнүн маанилүүлүгүн көрсөтөт. Канчалык аракет кылган сайын ошончо өзүнө болгон ишеними күч алат. Ошондой эле өзүнө канчалык ишенсе, ошончолук аракети күчтүү болот. Бекемдик сапаты өзүнө болгон ишенимдин жана ийгиликке жетүүгө болгон жөндөмдүүлүктүн өлчөмү болуп саналат. Ийгиликке болгон ишенимди бекемдөө үчүн ийгилик кепилденген сыяктуу иш-аракетте болуу керек. Кыймылдагы өзүн өзү тарбиялоо. Аракет кылуунун өзү кыймылдагы өзүн өзүн тарбиялоо. Кыйынчылык пайда болгон сайын ага туруштук берүүдө бекем болуу менен өзүн тарбиялоону өөрчүтөт. Андан сырткары мүнөздү бекемдеп, күчтүү болуу менен бирге баардык жакшылыктарды жасоого мүмкүнчүлүгү ачылат. Тартылуу мыйзам боюнча пайдалуу инсандарды жана окуялар жашоосуна тартылып баштайт. Канчалык өзүн тарбиялоосу күчтүү болсо, ошончолук андан да катаал кырдаалга туруштук берүү ыктымалдуулугу жогору болот. Өзүн тарбиялоо менен өзүн баалоонун ортосунда тыгыз байланыштын негизинде адам канчалык өзүн тарбиялап жана зарыл болгон ишти жасоого өзүн мажбур кылган сайын, ошончолук өзүнө жакшы мамиле кылып, өзүнө болгон сый жогору болот. Андан сырткары оптимист жана чечкиндүү адам болуп өзгөрөт. Качан адам өзүндө эрктүүлүк жана бекемдик сапаттарын өнүктүргөн сайын, элестете да албаган ийгиликтер пайда болуп баштайт. Эгер ийгиликтин биринчи бөлүгү ишке киришүү болсо, экинчи жагы кармануу, чыдамкай болуу. Коюлган максатка кыймылды баштап жатып, ага жеткенге чейин кандай гана болбосун артка чегинбөөгө бекем чечим кабыл алуу керек. Ийгилик жана жолдуулук жетүүгө мүмкүн болгон нерсе. Алар кокустан эле жаралбайт. Баары табигый мыйзамдарды жана принциптерди өз кызыкчылыгы үчүн иштөөгө мажбур кылуу керек. Күн сайын эрктүүлүк жана бекемдик сапаттарын өстүрүү менен келечекти курууга ишенимдүү кадамдарды таштасаңыз болот. Практикалык көнүгүүлөр. Азыр эмнеден баштоого болот? Биринчи, коркууларды жеңгенге чейин алар менен күрөшүү. Эрктүүлүктү адатка айландыруу керек. Экинчи, алдын ала максатка жеткенге чейин кандай гана болбосун артка чегинбөөгө сөз бериңиз. Үчүнчү, жаттап алган алсыздык сезимин жеңүү жана мен кыла албайм деген сөздү колумдан келет деген ырастоо менен алмаштырыңыз. Төртүнчү, эң катаал кырдаал болуп калса кандай болоорун талдап көрүп, кандай болсо да аны кабыл алууга жана аны болтурбоого аракет кылуу. Бешинчи, алдыга койгон максатка жеткенге чейин кол шилтебестен ага болгон аракетиңизди жумшаңыз. Ага жетүүгө эч ким тоскоолдук кыла албайт. Алтынчы, эмнени туура жасадым? Кийинкисинде эмнени өзгөртүүм керек деген суроону берүү менен жолсуздукту ийгиликке айландырыңыз. Жетинчи, баардык кырдаалда эрктүүлүк жана аракетти көрсөтүү. Сунуштама. Жашооңуздан шедевр жаратуу. Ийгиликтин эч кандай сыры жок. Ал кылымдар бою белгилүү болгон принциптерден турат. Биринчи принцип – потенциалда чек жок. Ойлорго көзөмөл орнотуп, жашоодо каалаган нерсеге жетүү үчүн акылдын күчүн колдонуу керек. Экинчи принцип – тактык, маанилүү, эмне каалап жатканын жана жашоодо ким болоорун так аныктоо керек. Үчүнчү принцип – билим, күч. Өз ишинде адис болуу үчүн зарыл болгон баардык нерсени үйрөнүү керек. Баарынан астыда болуу үчүн ар дайым китеп окуп, аудио программаларды угуу менен мүмкүн болгон курстарга катышуу. Төртүнчү принцип – адис болуу. Эмне менен алектенбесин баардык иште адис болууга умтулуу. Өз ишмердүүлүгүндө эң мыкты кызматкер болуу үчүн зарыл болгон баардык көндүмдөрдү өздөштүрүү зарыл. Бул сапат ийгиликке жеткирет. Бешинчи принцип – ийгиликке ишенүү.
башка адамдар менен жакшы мамиледе болуу. Ошондо гана алар да сиз менен жакшы мамиледе болот. Жашоодо болуусун каалабаган нерсени ойлонуудан алыс болуп, ар дайым жакшыны гана ойлонуңуз. 6 принцип. Байланыштын мааниси. Сиз үчүн маанилүү болгон адамдардын чөйрөсүн көбөйтүү маанилүү. Канчалык көп адамдар менен байланышыңыз болсо, ошончолук көп мүмкүнчүлүктөр жаралат. 7 принцип. Акчанын мааниси. Тапкан акчанын жарымын чогултууну адатка айландыруу. Кирешенин 1%-ын кийин 10, 20, 30%-га чейин чогултуу керек. Ар дайым каражатты болгон адам байлыкты чакыруучу мүмкүнчүлүктөрдү тартып турат. 8 принцип. Сиз генийсиз. Жыйынтыктарга тез жана оңой жетүүнүн жолун издөө менен ачылбаган таланттарды ачууга болот. Чечүүгө мүмкүн болбогон эч бир маселе жок болгондой эле, жетпей турганда максат жок. 9 принцип. Сыйлык жыйынтыктар менен аныкталат. Ишмердүүлүктө маанилүү болгон иштерди гана аткаруу керек. Ар бир мүнөттү пайдалуу ишке коротуу керек. 10 принцип. Толук кандуу иштеңиз. Ийгиликтүү адамдарга мүнөздүү болгон сапат кыймылга топтолуу. Кылып жаткан ишти тезирээк аткаруу керек. Ар дайым максатка карай кыймыл аракетте болуу сөзсүз жыйынтыктарга алып келет. 11 принцип. Мүнөздүн мааниси. Баардык мамиледе жакшы адам болуңуз. Канчалык мүнөздүн жакшы сапаттарын көрсөтүү менен иштен жакшы адам болгон сайын, сырткы курчап турган дүйнө ошончолук өзүнүн жакшылыгын аябайт. 12 принцип. Жолдуулук эр жүрөктөргө гана татыктуу. Ар бир иште эрктүү болуп, баштаган ишти жыйынтыктоого бекем болуңуз. Алдын ала артка чегинбөөгө сөз бериңиз. Бул факторлордун бир бүтүндүккө бириктирүү менен баардык мамиледе энергия алуу, жагымдуу, таланттуу, чебер, акылдуу жана оптимист инсан боло аласыз. Жашоодо бир гана ийгилик менен жолдуулук коштоп, каалаган баардык максаттарга жетүүгө мүмкүнчүлүктөр жаралат. Жыйынтыгында сизди башка адамдар жолдуу деп атаганда, жылмаюу менен чындап эле жолдуу экениңизди айта аласыз. Бирок жеткен ийгилигиңизге жолдуулуктун эч тиешеси жок экенин жана баарына өз күчүңүз менен жеткендигиңизди билесиз. Автор жөнүндө. Брайан Трейси кесиптик жана инсандык өнүгүү боюнча кеңеш берүүчү белгилүү жана ийгиликтүү оратор. Жыл сайын АКШда жана башка өлкөлөрдө өткөргөн семинарларына 450 миңден ашуун адам катышат. Биргеликте иштеген ишканаларга IBM, MC Donald Douglas, Артур Андерсон, $1 Million Round Table жана башкалар кирет. Брайан Трейси андан сырткары эң көп сатылуучу максимумга жетүү, сатуунун психологиясы, миллионердин ийгилигинин 21 сыры, ишкердиктеги ийгиликтин абсолюттуу 100 мыйзамы деген китептердин автору. Анын Сан-Диегодогу Брайан Трейси International аттуу фирмасынын АКШда жана 31 мамлекетте түйүндөрү бар.